19-кылымда Кыргыз элинде даңазалуу ысым катары аталып калган Алымбек жана Курманжан даткалардын тарыхый орду, инсандык жүзү, даткалар жашаган доорду, алардын саясий бейнесин даткалар урпагы тарых илимдеринин кандидаты Турсунай Өмүрзакованын Курманжан датка, доор, инсан, ишмердүүлүк аттуу илимий эмгегиндеги маалыматтарга жана окумуштуу тарыхчылардын ой пикирлерине таянуу менен мурдагы көрсөтүүлөрүбүздө баяндаган элек. Өзгөчө Алымбек датканын Кыргыз мамлекетин түзүү жөнүндөгү өзгөчө белгилеп айтыш керек. Бөлөк тарыхый инсандардан айырмаланып, Алымбек датка түндүк менен түштүк кыргыздарды бириктирип, өзүнчө мамлекет кылууга 19-кылымда аракет кылган бирден бир инсан. Эки тарыхый инсанды бөлүп ажыратып кароого мүмкүн эмес. Анткени булар бирин-бири толуктап турат. Анан өзгөчө Алымбек датканын Курманжан датка болуп калыптанышындагы, саясий ишмер катары калыптанышындагы Алымбек датканын ролу чоң экендигин мен өзгөчө белгилеп кетким келет да. Алымбек өлгөндөн кийин бир аз убакыттан кийин орус колонизаторлору ушул Орто Азияны басып алганда, Курманжан датка балдары менен кошулуп, түштүк Кыргызстанда чоң көтөрүлүш болгон. Кыймыл, эркиндик кыймылы эң акыркы 1876 жылы август айына чейин анын улуу Абылдыбек кармашкан. Демек Курманжан датка энебиздин ошол кылган эмгегинин бир белгиси бул эркиндик идеясын таштап кеткендиги. Курманжан датканын Кокон хандыгындагы таасиры өтө ашкан, жалпы эле Алай элине эмес, жалпы Фергана, жалпы ушул аймактарга Курманжан датканын таасири өтө өскөн. Ошонун натыйжасында кийин 63-жылы алгач бул Бухара эмири Музафаефир, андан кийин 65-жылы кайрадан Кокондун ханы Кудаяр хан Курманжан даткага өзүнүн датка деген даражасын беришкен. Датка даражасына эки жолу, бир Бухара эмирлигинин, экинчиси Кокон хандыгынын датка даражасына ээ болгон жалгыз ушу Курманжан датка болгон. Курманжан датка чоң энебиздин тарыхын айтканда, бул жалпы Кыргыз элинин тарыхы. Бул жерде Өзбекстан, Кыргызстан деген, Тажикстан деген, түштүк түндүк деген бөлүнгөн эмес ал убакта. Кимдин колунан башкаруу келсе, ким туура саясат барып, ким Кыргыз элинин келечеги үчүн, ошонун көз сактабайбыз, көз карандысыз элибиз жашап кетиш үчүн түштүк түндүктү байланыштырып, орус империясы менен байланыштырып, мынандай кылып жашаганга бир эле туура саясат жүргүзгөн бирден бир саясатчы да мамлекеттик ишмер катары дагы Курманжан датка чоң энебиз ушуну өзүнө далилдеген. Орус империясы буга ынанып, буга макул болуп, ал эмес Финляндиянын президентинен бери жолугушкан тарыхтары бар, сүрөттөрү бар. Мына ушунун бардыгы накта тарых. Тарыхтын эң катаал доорунда өздөрүнүн тунук акылы, сергек сезими жана жалтанбас күч кайраты менен коомдук жана мамлекеттик даражанын эң бийик чокусуна көтөрүлгөн улуу инсандар Алымбек жана Курманжан даткалардын өмүр жолу, саясий ишмердүүлүктөрү али толугу менен изилдене элек. Дагы далай такталуучу жана айкындалчу маалыматтар бар. Курманжан датка тууралуу архивдик материалдар Ташкентте, Санкт-Петербургда, Москвада, Францияда жана Кытайда бар экендиги кызыктуу. Көпчүлүктү кызыктырган дагы бир суроо: даткалардын изин, ишин улаган урпактар кимдер? Албетте бул суроого бир беткей жооп берүү өтө кыйын. Даткалардын урпактары тууралуу маалыматты чынында аз убакыттын ичинде топтоо мүмкүн эмес. Ошондуктан даткалардын чыныгы урпактарын ийне жибине чейин изилдөө биздин чыгармачыл сапарыбыздын түпкү максаты эместигин, болгону алар жашаган доорду ата бабаларынан угуп, көкүрөктөрүнө түйүп, ушул кезге чейин сыймыктануу менен айтып жүргөн айрым урпактарынын жерлештеринин пикирине көңүл бурууну ылайык көрүп отурам. Даткалардын урпактары жашаган Мады, Баргы айылдарында жана Гүлчө шаарчасында болуп, датка энебиздин 200 жылдык мааракесине урпактарынын да кызуу даярданып жаткандыгынын күбөсү болдук. Бир 1935 жылга чейин бул жер Баргы айылы деп аталып турган.
Бирок кандайдыр белгисиз себептер менен баягы союз учурунда октябрь болуп калыптыр. Бирок райондун картасында да, айыл өкмөтүндө дагы, областтын картасында дагы, республика энциклопедияда да азырга чейин баргайлы деп турат. Алымбек Датка атабыздын Ошто мына Памир трассасына баратканда таш төшөлгөн жолдору болот эле мен билгенден. Мына Карасынын ичинде таш жолдор болот эле. Арабалар жүргөндө тарака турук болуп жүрөт эле. Ошол жолдор мына жакында эле кийинчерээк асфальт басылып кетти да. Анан Алымбек Датканын мечиттери болот эле. Көпүрө салдырган экен Акбыранын үстүнө. Анан суу түтүктөрүн алып келген экен, канал элге суу чыгарам деп. Анан мечиттерге бул киши бүт колунда жок кедей кишилердин балдарын алып келген экен. 380 баланы алып келип окуткан экен өзүнүн жанынан. Молдолорду бул мына Хивадан, Самаркандтан алып келип окуттурган экен. Алымбек Таткага келгенде 5 жыл төрөбөй калган. Ошол учурда Алымбек Татканын бир тууган карындашы Уулча деген ноокатка түшкөн экен, Оргу уруусуна. Ошол төрөгөлү келип калат. Ошол учурда Чыйырчыкта жайлоодо болушкан экен. Анан баягы кайын сиңдисине атайын үй көтөрүп күйөө баласы экөө ошол боз үйдө кармашат. Бир күн анан Алымбек Таткага да, Курманжан Таткага да түнү шам көрүнөт да. Башка бирөөлөрдөн сураса биз көрбөдүк дейт. Экинчи күнү чыкса дагы шам көрүнөт Таткенеге, Курманжанга. Үчүнчү күнү чыкса дагы көрүнөт Курманжанга. Анан бул мага эле көрүнөт, башкага эмне үчүн көрүнбөйт деп шамга жакындап барат. Барса шам кайын сиңдиси жаткан боз үйдөн чыгат. Акырын эшикти ачып караса, айы күнүнө жеткен кайын сиңдисинин киндигинен чоң топ шоола чыгып турат. Анан калма келтирип кайта берет. Ошондон кийин көрүнбөй калат. Анан кайын сиңдисинин төрөшүнө жакын калганда түш көрөт. Кайын сиңдиси түшүндө, Курманжандын түшүндө уул төрөйт экен. Төрөгөн уулу шараккан сууну мындай карама каршы сүзүп баратат экен. Баланын эки кулагынан эки шам күйүп баратат экен. Анан дагы таң калат экен, кайын сиңдим жөн бала туубайт деп. Кайын сиңдиси төрөйт экен, баласынын атын Карыбек коюшат экен. Анан кайын сиңдисин багат 40 күнгө чейин. Анан баланы бешикке бөлүп атса бир күн Карыбек менен Курманжандын ортосуна Асан Үсөн түшүп турат экен. Бешиктин башында бир шам күйүп турат экен. Анан баланы уктатып, калме келтирип, уктатып коюп, Алымбек Таткага кабар берип, анан айтат экен, карындашыңын баласын сура, мен багам деп. Мага бир эмес 3 жолу аян берди деп. Анан багат, баланы бешиги менен берет. Жанагы отурган боз үйдө белекке беришет. Атына алдына ат мингизип күйөө баласынын. Баягы тон дегендей сарпай кылып анан баланы алып калышат. Анан мына айтакалар айтып калат эле. Айты деген биздин элибизде аксакал киши бар эле. Бала ыйлаганда Курманжан төрө элегил аял баланы эмгизгенде эмчегине сүт чыккан экен деп. Анан Карыбектен ошол эл кезде айтып калат экен, сен бакма баласың дегенде Таткенем ушунчалык зыркырач экен. Ушу бакма дегенде согончогуман зыркырап төбөмө чыгып кетет. 7 балам бир тан, Карыбегим бир тан. Карыбек экиге чыкканда Абдылбек төрөлөт. Карыбекти Абдылбек менен дагы эле эмчектеш кылып эмгизе берет. Абдылбекти эмчектен чыгарганда анан Карыбекти чыгарган экен. Мына ушунчалык. Анан Карыбектен Жамшитбек Кыргызстанга дейликпи мындай белгилүү аябай чоң инсан. Өз кезегинде Таткенем ошол Жамшитбегин мындай деп баалачу экен. Аргам жымды чуарым, Жамшитбегим артымда ишим уларым. Менин көзүм өткөндөн кийин Жамшитбексиз иш тутпагыла деп. Менин чоң энем ушу Таткененин набиреси болот да. Бул Таткене Алымбек Татка табыз Коконго барып иштеп, барып келип иштейт экен да. Айлап, Эраса жолдор бүтүп калганда 6 айлап келбей калган күндөр болот экен. Ошондо бул киши ушу акылмандыгын көрсөтүп, ичин кең таштап, бегим ошол жактан жакаңды жууп бере турган бир аял ал, мен жооп бердим дейт экен. Ошондо анан о жердеги адамдар анан бир жакшы, таги жакшы, уругу таза адамдан алып беребиз бекке деп, Кокондон бир жакшы жерден анан аял алып беришет экен. Ошол аялдан анан күндөштүк кылбай, кеңири, баягы өзүнүн кеңирлигин көрсөтүш үчүн ол аял эркек төрөйт экен. Ошо Алымбектин ошо Кокондон алган аялы. Эркек төрөгөндө баягы балага анан алтындан бешикти жасап, алтындан сугарып,
баягы. Анан ошону өзү бешке өзү барып бөлөйт экен. Бөлөгөндө ошол аял ичигеңди кылып эми сиз өзүңүз тарбиялаң дейт экен. Бул баланы ана балдарыңыздай кылып өзүңүз тарбиялаң деп, анан датка эне күндөшүнүн баласы дейм мындайча айтканда. Ошону күнүлүк кылбастан алтындан бешик жасатып, ошого бөлөп чоңойткон экен. Ошол кишинин баласынын аты Кылыч болгон. Кылычтын кызы мен Төпөбайбиче деген энем болгон. Биз ошо энемдин тарбиясын алганбыз. Анан датка эненин ушул жумшага жумуштарын кылчу элем деп энем айтат да, эми киши келгенде көбүнчө шырбаз козу соет экен. Ошолордун терилерин дагы жерге таштабастан берип жууп келгенде ушу мени далымен таптап, ушу сен дадыл кыз болосуң деп далымен таптаган дечи эле. Анан андай жерден немесинен алып, майызы барбы, өрүгү барбы берчи эле бизге. Анан энем жылда айлап кокон Ташкенттерге аттуу барат экен да. Киш тонун кийип, киш өтүгү менен жүргөндө дейт, келгенде чечинип, ушунча бошонуп, анан бизди жумшап, биз анан тегерегин не дегенин айтып, кишилерди кабыл албастан өзүнчө бир үй болот экен. Ошондой үйлөрдө ошол 10-15 күн эс алат эле дейт. Алымбек жана Курманжан даткалар Абдылдабек, Батырбек, Мамытбек, Асанбек, Камчыбек аттуу 5 уулду, Сатимбүү жана Айкөкүл аттуу 2 кыздуу болушкан. Алай районунун дарбазасына келип калдык. Биз алыстан атарып келген максатыбыз бул Алымбек датка менен Курманжан датканын жашаган жерин көрүп, анан Алымбек датканын урпактары менен таанышуу максаты эле. Курманжан датка, Алымбек датка жашаган доорду өзүбүздүн деңгээлибизге жараша чагылдырып берүү максатын көздөгөн элек. Гүлча айылындагы Курманжан энебизге арналып курулган музейге даткалар урпактары чогулушуп, өзгөчө маанайда датка энебиз тууралуу маалыматтарды айта башташты. Мен айтайын дегеним эмне? Бул жерде чынын айтканда убагында биз Алымбек датканын небереси, Алымбек датканын чебереси, анын тууганы дегенден уялчубуз, коркчу элдер. Мына ошол учурда 1090-жылдары кичинекей заман өзгөрүлүп баратканда Алымбек датка, Курманжан датка боюнча ушундай сөз болуп башталганда биринчи бул сөздү инициативасын Исмаилов Сардарбек козгогон. Ал айтып калды. Ушу энебиз жөнүндө бир музей курбайлы алайга деп. Анан кийин эми анда курулушчулар издешибиз керек дедик. Бирок сен курулушчусуң, ошону курбайсыңбы деп калгандан мен макул болгонмун. Анан келип анда биз $100 трансфер иштечүбүз. Ошол жердеги биздин управляющий Жантөре Жолдошовго кезигип, ошого айттым ушундай музей курайлы деп. Анан биз макул болуп барып, жер алып, проектisi дагы эч нерсеси жок жерден жерди алып туруп анан музейди баштадык. Музейди куруу чынын айтканда аябай оорчулукка турду. Чынын айтканда проектisi жок. Боз үй куруш 3 этаж абдан оорчулукка турду. Себеби дегенде баарын эсептеп анан курдук. Музей курулуп ичине киргенден кийин биз байбичелер чогулуп отуруп ушундай жакшынакай ак өргө бүт эмне кылабыз деп макулдаштык дагы. Байбичелердин ага элечек байбичелердин коомун уюштурдук. Коомдун негизги максаты, милдети Курманжан датканы үлгү катарында пайдаланып биз ошо Курманжан датка эненин жаштарга, кыз келиндерге берген тарбиясын азыркы күндөгү кыздарыбызга, келин кыздарга үйрөтүшүбүз керек. Мен ушу датка энебиздин 2 жол борусу каяктан келип чыккан ушу боюнча айтам.
биздин ошо Датканын чоң кайнатасы Тилеке деген болгон. Тилекенин 8 уулу болгон. Ошо 8 уулунун эң кенжеси Ажыбек деген болгон. Ошо Ажыбек атабызды 15 жашарында бий кылганы алай калып келет. Мадыл жактан. Алып келгенде ошол Сүннат деген байбиче чыккан экен, бар экен. Ошонун да бир неметкен көрөгөч байбиче экен да. Ушул Тилекенин сокучусу деп коет экен, 8-чи уулу кичинеси деген маан экен. Ажыбек жарайт бий болгонго деп. Ошону бий болгону калып келгенде Тилеке бабабыз Учкарсыруу калып келгенде айтат экен, аксакалдар айтат экен. Силер турбай койгула, ошо жаш бала бий боло турган бала сүрдөйт бекен, сүрдөбөйт бекен дейт экен. Макул деп баардыгы жеттиктеп отурса, сырттан Ажыбек кирип келатканда эле баардыгы тура калып эле кол учуруп туруп калыптыр. Себеби Ажыбекти 2 жолборс 2 колтугунан жөлөп кирип келаткан экен. Ошентип дейт, Ажыбек бий болгондо бий шайлаган адамдар колтугунан жөлөшкөн, 2 жолборс көрүшкөн. Мына ошо жолборстор Курманжан эне мурда күйөөсүнөн качканда, Кызыл суудан өтөрдө 2 жолборс жолду баштап колдоптур. Ошондон кийин жолборстор чебере келини, Ажыбектин чебере келини Курманжанга орноптур ушу жолборстор. Агеев Рустамбек Памир жүрүшү деген 1902-жылдагы эмгегинде Датканын балдары башкаруу жагындагы энесинин ишенимдүү саясий жардамчылары эле жана алардын ар бири алайдын белгилүү бир бөлүгүнө ээлик кылышкан. Биз менен болгон салгылашууларда өзүн даңкка бөлгөн Тун уулу Абдылдабек жана Мамытбек, Камчыбек Асанбек жана небереси Мырзапаяз Алай ханышасынын ишенимдүү таянычы болуу менен көчмөн элдин кадырлуу жигиттеринен болушкан. Алар жөнүндө Алайдын чегинен тышкары жерлерде эл азамат катары аңыз кептери тараган. Мен дагы ошол Алимбек Даткалардын аталары менен биз чоң бубаларыбыз тууган болгон. Башкача айтканда Тилеке Баатырдын баласы Ажыбектин балдарын тарканбыз. Жетибай, Алтыбай, Шамырза дейт. А биз Жетибайдын балдарыбыз, Алимбек Даткалар Шамырзанын балдары болуп. Эми аталарыбыздан укканбыз, айткан Алимбек Датканын канчалык деңгээлде жогору адам экендигин, адамдык сапатын ошону менен бирге жүрүп Курманжан Даткага Алла Таала кошуп, бул эки инсан биригип бир топ чоң жакшы немелердин туш келди. Эл үчүн кызмат кылган. Ушул уккандардын баардыгын мен угуп, анан ырга айландырып жазып, китеп чыгардым менен ырдан окуп берейин. Курманжан тагдырына мүңкүрү болбой, бу Алимбектин ишин улайт жолун жолдой. Алай эмес Фергана, Орто Азия элдерине өк болот ала тоодой. Кудайар Сейит Музафар Эдил менен наам берет Курманжанга Датка деген император бир эмес 2 жолу урматтап шакек саат тартуу берген. Омин деп элинен бата алган, тынч алып үйүндө жата албаган, сөзү менен иштери төп келишип, аялдардан эң биринчи Датка талган. Шартнамага макул болуп көбүлөп, тургундар кыйналбаган салык төлөп, 5 баласын 5 жерге болуш кылып, акыл айтып аларга болгон жөлөк. Акыл эси кайраты толуп ташкан, сыймык менен уккан эл кадырлашкан, белек берип князь Виникштейн Курманжанды Алай каншасы деп аташкан. Азыркы мына ушундай Датканебизди ушунчалык көтөрмөлөп, бүткүл дүйнөгө даңазалап аткан өкмөтүбүзгө, бийликтеги адамдарыбызга дагы ыраазычылык, неберелеринин, чүрбөлөрүнүн атынан ыраазычылык келтиребиз. Даткалардын Тун уулу Абдылдабек, уулдары Баатырбек, Мамытбек, Асанбек жана Камчыбектер Кокон хандыгына каршы күрөшүү менен 1876-жылы хандык талкалангандан кийин Түркистан генерал-губернаторунун түштүк Кыргызстанды Россиянын карамагына кошуу талабына макул болушпайт. Баш ийбеген алайлык кыргыздардын күрөшүн басуу үчүн жиберилген генерал Скобелевдин жазалоочу отрядына өжөрлүк менен каршылык көрсөтүшкөн. İlgari bir ulu alımlar biri-birine surao bergen eken, biyiktiktin çokusu kim emne dese ayal zatı degen eken. Oşonun sыңарында биздин Курманжан Датканебиз дагы ошол ayal zatынын бирөө. Ошондой бийиктикте де эсептейбиз, эми бул Орто Азияда эле эмес, чет Азияга дагы, Европадагы таанымал энебиз болгон. Менин түшүнүгүм боюнча Алимбек Датка канча 30 жылга жакын жашаган болсо, анан кийин дагы 30 жыл бийликте турган болсо, биздин Алимбек Датканын дагы немеси үлүшү бар деп ойлойм. Курманжан Датка чоң энебиздин, Алимбек Датка абаларыбыздын тууган уруктары чогулуп болуп турабыз. Айтып коюш керек, биздин түбүбүз Адигине болобуз.
Adigine'den taragan Tileke degenden tüp katağız. Tileke'nin Şamırza, onun keyinki Asan degenden biz Asan'dan 4 uul bolgan. Ömürbek, Alimbek, Bekmurat, Osman degenler. Şurada 4 uuldan taralgan tuğanları, uruqtары, bala çakaları, nevre çevreleri şurada çoğulup oturup atağız. Sizlerge belgili şu madı bizden Ömürbek avamızdan, jana Kurmanjandatqa çoğun evizden ordosku madıda bolgan. Asnomno uyuqtu turgan jerimiz uşu yer. Uşu yerden Datkan eviz uşu yerden qaytış bolup turup, Oştoqu Sarmazar degen ana Şark Aylı hökümetine karşı Sarmazarga gümbezge koyulgan. Alimbek Datka oşo Kurmanjandatqaga uylenbese bizim çoğun evimiz oşonda çıkabele, çıkpaybele ayağını eski alıp koyuş gerek de. Oşon için bizim bu avız Alimbek Datkanın, Kurmanjandatqanın ataklı boluşuna oşon kişinde salımı çoğun. Bizde el yurt, tuğan uruktar, şunu bilişimiz gerek tuğanlar. Kurmanjandatkанын ömründөгү эң кайгылуу учур кичүү уулу Камчыбектин жалган жала менен даргага асылышы болгон. Патшалык бийлик төбөлдөрүнүн эсирип бараткан түземдердин жүрөгүнүн үшүн алып, сес көрсөткөндүгүн ушул кайгылуу окуяга байланыштырып жүрүшөт. Тарыхта өз кан жанынан жаралган уулунун өмүрүнөн элинин тагдырын бийик койгон эненин кайратынын күчтүүлүгү адамзаттын дүйнөлүк тарыхында өтө сейрек кездешүүчү көрүнүш. Тарыхтан белгилүү, эгерде Курманжандатка убагында өзүнүн уулу Камчыбекти сактап калганга мүмкүнчүлүгү чындыгында өтө чоң болгон. Сактап кала турган болсо элин ыдыратып жибермек. Ал эми азыркы саясий ишмерлер ошондон бир чоң таасир алыш керек. Аларга үлгү болуш керек. Үй бүлөлүк кызыкчылык керек болсо таптакыр аларды кызыктырбаш керек. Кандайдыр бир бийлик деңгээлине жеткенден кийин ушу элдин мүдөөсүн аткарганга өздөрүнүн башын кепилдик кылыш керек. Курманжандатка энебизден үйрөнүп. Азыр ушу юбилейге байланыштуу көптөгөн конференциялар, илимий көптөгөн иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Мен ойлойм ушу Курманжандатканын жашаган өмүрү, жашоосу бүтүндөй жаштарга үлгү боло алат. Ушу энем өзү энелик мээримин ушунчалык кыйын эне болгондуктан баласын асканда башыңды жерге салбай өдө кылган балам элге тик карагын дейт дагы күйүтүнүн баарын эл үчүн, жер үчүн баардык күйүтүн ичине салып ушу мадыга келип ушу жерден аттан түшкөндө баягы оозунан кан ичинен кан кетип анан төшөктү төртбүктөп салып отуруп жерди ушундай мыкыра тебелеп эки колу менен коюп туруп анан кийин Tulparı elin alamdın, tuğunu elin balamdın, gülügü elin alamdın, kıyını elin balamdın da eylap çevirgen eken uşunday жерди титетип алгенде төшөктү оюп кирип кеткен экен. Биздин Курманжандатка эне ушундай кыйын аял болгон экен. Генерал-лейтенант Корольков. Ошол мезгилде Алай өрөөнүнүн аймагында 16 000 үй бүлө жашап, 5 волос туюштурулган. Алар Акбура, Гүлчө, Кичи Алай, Ноокат жана өзгөн. Аларды Баатырбек, Мамытбек, Асанбек, Камчыбек жана кийинчерээк небереси Мырза Паяздар башкарышкан. Курманжан энебиз аялзатына мүнөздүү көптөгөн асыл сапаттарга ээ болгон. Ал Түркстан генерал-губернаторлору менен тең укукта сүйлөшө алган. Орус императору Курманжандатканын бийик инсандык касиетин баалап, асыл таш жүгүрүлгөн алтын саатты белекке берген. Ушул мезгилге чейин урпактары кадырлап, кастарлап сактап келген баалуу аң терилеринен тигилген тонду, саймалуу мээлейди, күмүш азем буюмдарын көрүп, Датка энебиздин дооруна ылай кийине билген чебердигине ыраазы болдук. Тагын отурган чачпак кимдики? Чачпак ошо Курманжандатка энебиздин мына бул
Кашкардан жасаткан экен. Кызы болгон. Бир эле кызы болгон. Кызын Советке берген. Одан балдар бар. Улар Жен деген Жен дилин атын билип калдык. Ошо кыздын төрөгөн баласынын аты Улар Жен эле. Мына Советте. Одан мына Жалал Абадта иштеген, анан Ошто Советте балдары бар. Катташат. Ушу Курманжан Даткан энебиздин тондору бар ошондо. Эстеликтери бар. Даткан тоюндап келип көрсөтүп, анан мына музейге тапшырабыз деп жүрүшөт. Мунан анан менин кайненем Жаркынбай Датканын небереси болгон да. Ошого дагы жасатып кел, анан биринен бирине көчүргөндө бери менин кайненемде сакталып калган экен бул. Бул өзү күмүш дагы эмес, тилла эмес, мунун жамбы деп коет экен. Жамбыдан ошо Кашкарда жасалып келген да, мына ушул ошолордун устанын жасаган, мына инталары деле ошол боюнча да. Жиби деле ошо ошолордун жасаганы боюнча да. Мен ушундай немеге тагынып жүрөбүз. Бир кыл мурда тигилген ичигин урпактары сактап жүргөн экен, мен ошону кийип турам. Өзүсүн алдын ала билген маалыматтарга караганда, бул ичик карышкырдын тумшугунан анан кулагынын терисинен тигилген экен дейт да. Чынында эле муну карап көрсөңөр өзүңөр өздөрүнө кандай уус, кандай чебеттик экен, эмгичекти ушуну күбөгө жегизбей, жакшынакай алып сактап жүргөн бул урпактарынын Курманжан энеге карата болгон сүйүүсүнүн өтө чексиздигин далилдеп турат. Бул ичигеми мүмкүн Курманжан Датканын 20 жашында кийгенби, же болбосо Курманжан өзү чеберелеп, өзү жасаганбы, айтор ол тарыхый чындыкта бул 100ден ашык карышкырдын кулагы жана тумшук эмесинен жасалган. Бул жөнөкөй адам жасаган эмес, бир чеберлер жасаган ошондо. Бул тонго бизге келгенине, апамын колуна тийгенине 130 жыл болуптур. Алимбек Датка чоң таятабыз менен тайенебиз Курманжан Датканын уулу Абдылдабектин кызы Азимбүнүн урпагы болобуз. Ал киши менин чоң энем болуп эсептелет. Ал чоң энем менин чоң атам Жорокулдун келинчеги болгон. Себеби Алимбек Датка менен Шаке би биздин атабыз бий өткөн экен, чоң атабыз. Экөө жакшы көңүлдөш дос болуп жүрүшкөн экен. Акырын ушу достукту чыңайлы дешип экөө куда болгон. Ошодон 5 бала төрөлгөн. Биздин чоң таятабыз Алимбек Датка баштаган улуттар аралык ынтымакчылыкты, улуттар аралык өнүгүүнү, улуттар аралык достошууну ошол таятабыз баштап кеткен экен. Акырына жетпей калганда ушуну биздин энебиз Курманжан Датка улап кеткен экен. Эл үчүн күйүп бышкан инсандардын теги менен жаралган атуулдук сезим урпактарында да күчтүү болгон. Даткалардын небереси Камчыбек уулу Кадырбек Совет бийлигинин Кыргызстанда орношуна чын дили менен жардам берген. Басмачыларга каршы күрөштө баатырдык көрсөтүп, Кызыл Туу ордени менен сыйланган. Ал кезде Кызыл Туу ордени Совет мамлекетинин эң ардактуу, эң жогорку сыйлыгы болчу. Камчыбектин баласы Кадырбек, Камчыбек Кадырбек деген болгон. Ал киши Совет доорунда, ошол баягы неме кеткенден кийин Совет доорунда иштеп туруп, басмачылар менен күрөштө чоң эмгек көрсөткөн экен. 37-жылдары репрессияга кабылып, атууга өкүм болгон экен. Ошол боюнча бизде ал киши жөнүндө маалыматтар жок. Анын баласы Инаят, менин атам, алар дагы ошол кишилердин артынан репрессияга кабылышып, атам сөзү боюнча айткан биринчи 58-ci статья боюнча атуу өкүм болгон экен биздин атабызга. Биринчи чыкканда өкүм ошондой чыккан экен. Кийин аны 25 жыл алмаштырган экен. Ошентип кийин жанакы азайтып отуруп жүрүп ушу 5-6 жыл ошо атамдын сөзү боюнча Комсомольск на Амуре, Сахалин, Камчатка ошол жерлерде баягы орустун токойлорунда кыйып жүрүшкөн экен да. Ошол биздин туугандардан, ошол бул жактан барган элдердин көбү дейт ошол токойдун ичинде өлүп кеткен дейт да. Кийин мынабы согуш убагында, Улуу Атакендик согуш убактарында дагы булар немеге, фашизмге жардам берүү да деген дагы жалалар менен кетип, ушундай деп айтылган, ушундай деп жазылган экен. 6-7 жыл мурун Оштук областтык газетага бир «Русские в Синьцзяне» деген трилогия чыккан экен, автору Музепов. Аны окуп турсак ошондо Курманжан Датка жөнүндө, анын балдары жөнүндө
материалдар бар екен, анан изилдеп калдык биз. Ошону сураштырып жүрүп акыры таптык. Mo Yaroslавский областта город Углич деген жер бар екен. Ошолдо жерден чыккан китеп могул 2006 жылы. Анан ушунда жазылып, ошондо көп материалдар бар екен. Бул Курманжан Датка менен Алимбек Датка атабыздын феноменине бир эле биздин Кыргызстан, Орто Азия кызыкпастан башка Европадагы мамлекеттердин да кызыкканынан кабар берет. Биз дээрлик мына 86-жылга чейин, 1986 жылга чейин биз айыга тилек айтыштын. Аталарыбыз, чоң аталарыбыз айткан. Болбойт бул айтыш, когунтуп калат. Себеби дегенде мына Совет доорунда эле Таятабыз Жамшитбек Карабектин баласы сүргүнгө айдалды. Чоң атабыз Мырзапая сүргүнгө айдалды. Совет доорунда айталды. Кулактын балдары, Даткалардын урпактары деген бир айып менен ушулар кетти. Ошондуктан мына ушул жылдары биз көп деле бири-бирибиз менен катышып урпактары баарлаша алган эмеспиз. Мына эгемендүүлүк жылы келгенден кийин ойлогон эл ушундай адилет башкаруу болсо керек, биз дагы ушул жакшы бир турмушка кыргыз мамлекети болуп жашайбыз деген ойдо болсо керек эле. Тилекке каршы эки президенттин убагында бул жакшы тилектер ташкапты. Анан ошондуктан бул коомчулук ошо адилет башкаруусун тарыхтан издеп, ошолордун бири катары ошо эки Датканын турмуш жолун, басып өткөн жолун мына күндөн күнгө бир жакшы бир жашаам менен чыгарып аткандай мага сезилип атат. Абдылдабектен тараганда бир тукум кыргыз геология илимине чоң салым кошкон академик Адышев Муса Мырзапаязович болгон. Теги манап деп айыпталып, Бөркал десе башталган катуу доордун куугунтууна кабылып, өмүр бою кызматтык бийик тепкичке көтөрүлө алган эмес. Муса Мырзапаязович экинчи атам. Ал ушу биздин Кыргызстандагы геология илиминин баштаачысы болгон. Ошол атам, экинчи атам 20 жыл ашык институт геологияны жетектеген. Ошондо 115 кандидат наук даярдаган и 20 жакын доктор науктар даярдаган. Азыркы бүгүнкү күндө академиктер, член корреспонденттер, доктор науктар геология, минералогия боюнча, экология боюнча бардыгы ушу атамдын уясынан учкан адамдар. 20-чы кылымдын эң залкар окумуштуу деген президенттик алтын медаль берген болчу. Өмүрбек Абдыкапаров Даткалардын урпактарынын бири. Курманжан Датка энебиздин тарыхтагы ордун, анын баскан жолун даңазалоодо салмактуу эмгеги бар инсан. Туугандарынын башын коштуруп, Датканын 200 жылдык мааракесинин мамлекеттик деңгээлде өтүп жатканына сыймыктануу менен өзүнүн оюн айтып өттү. Алымбек Даткан менен Курманжан Датканын урпактары бүгүнкү күндө ошол чоң ата чоң энелерибизде даңазалоо жөнүндө кандай иштерди кылды. Эми кээ бир маалымат каражаттарында айтылып калат, жазылып да калганчолор болду, айтылып да калат, урпактары эчтеке кылбайт деген бир жакшы эмес сөз бар да. Анан ошону мен эми ошого каршы бир кичине бир аз айтып койгум келет. 1990-жылы баягы ошо окуясынан кийинки оор мезгилдерде ошол областтык кеңештин депутаты катары менин агам Абдыкапаров Чыныбек 91-жылдын баш жеринде областтык кеңештин сессиясында көтөрүп чыкты да. Ушул бир быйыл 2091-жылы Курманжан Датканын 180 жылдык юбилейин өткөрүп албайлыбы. Анан кийин ушундай бир биздин ошого жогорку бийлик колдоп берсе дегенде маселе көтөрүп чыккан эле. Ошол колдонуп кетти. Ушундай 91-жылы өзүңүздөр билесиздер, татаал мезгилде ошол окуясынан кийинки жакшы өтүп туруп, ошол бир өзүнүн салымын кошту да, эл арасындагы, улуттар арасындагы мамилени бир чыңдашына. Өзүңүздөр билесиздер, ошондо Өзбекстандан көп келген, Ташкенттен келген, кандай кимдер гана келбеген. Анан жогорку деңгээлде өттү. Анан кийин ошондо бул неменин
башталгычы урпагы катары ал киши айткан болсо, башка урпактар ошону колдоп туруп, колдон келишинче ошону өткөргөнгө ошого негизги ролду ойноду десем мен жаңылбайм да. Мына бул Турсунай Омурзакова мен айткым келет да. Бул кызыбыз Курманжан Даткан жөнүндө, Алымбек Даткан жөнүндө эмгек жазып, көптөгөн архивтерди казып чыгып, айта турган болсом Пекинде болду, Ташкентте болду, Москвада болду, Санкт-Петербургда болду. Бүт архивтерди алып келип, мындай бир изилдеп чыгып туруп, мындай бир тарыхый маалыматтардын негизинде китеп жазып чыкты. Бул да биздин сыймыктана турган ишибиз. 2001 жылы театрлык фестиваль өттү. Ошого дагы биздин урпактар, Курманжан Даткан менен Алымбек Даткан урпактары түздөн-түз катышып туруп, жакшы өткөрүп алганбыз. Конечно, бул жерде дагы биздин бийлик колдогон. Мына бул эми Алымбек Даткан эстелиги тургузулду, Курманжан Даткан эстелиги тургузулду. Анан кийин Бишкек шаарында Курманжан Даткан эстелиги тургузулду. Буга дагы биздин катышыбыз бир топ эле. Алымбек Даткан, Курманжан Даткан урпактары мундары кандай, эмнеге саясий трибунада жок десе мен айткым келет эле. Биздин ата-энелерибиз эч качан бизди умтулуп карьерага даярдаган эмес, үйүндөгөн эмес. Эл өзү шайлаган, эл өзү татыктуу болгондо. Менин түшүнүгүм боюнча ар ким кетмен чаппасын, портфелде отурбасын кармап, ошол өзүнүн ишин так жасап, өзүнүн ишине туура мамиле жасаса, менимче ошол адам көбүрөөк пайда тиет да. 1995 жылы Манас атанын 1000 жылдык мааракеси белгиленип жаткан учурда көпчүлүктү бир чети таң калтырып, бир чети кыргыздын көркөм дүйнөсү бай эле экендигин тастыктап, көөдөн толо сыймыктандырган ажайып өзгөчө боз үй тигилген эле. Ошол атактуу боз үй азыр кайрадан оңдолуп, Сулайман тоонун түбүндө Алымбек Датканын айылы пайда болгон. Аны уюштурган Патлей эже. Ошол түздөн-түз урпагы. Анан кийин бул эми баягы билесиздер 95 жылы Манас 1000де 3 этаж боз үй тигилген болчу. Ал Манас 1000 бүткөндөн кийин үйдө эми баягы кароосуз калган эле. Жок болуп бараткан жеринен ошо Патлежебиз оңдоп, түзөп ошо айылга сонун кылып тигип койду. Бүгүнкү күндө биздин кыргыз элинин эле сыймыктанган жери болуп калды. Этнографиялык борбор ачылды. Анан кийин бүгүнкү күндө абдан сонун оңдолуп калды. Жаштардын бир абдан бир чогулуп сейилдей турган жерине айланып калды. Кыргыз эл баатыры акын Сооронбай Жусуевдин ыры менен жазылган Курманжан Датка романынын негизинде театр сахнасына режиссер Талант Апыев суктанаарлык спектаклин койду. Элим билет, эң эле чоң арманым жүрөгүмдүн түпкүрүндө кеткенин. Арылбаган ал арманым көрбөдүм. Бүт кутулуп сапкысынан өңгөнүн, кыргызымдын азаттыкка жеткенин. Ал көп жылдар эл азап тарткан жылдар, адам каны жошулуп аккан жылдар, урпактары Датканын уужу түшүп, вайымга белчеден баткан жылдар. Ал жылдарда алмашты душман жылдар, атын ишин Датканын жуткан жылдар. Азаттыкка кыргызым анык жетип, анан келди азыркы кутман жылдар. Көз чаптырып жылдардын кербедине, күнү тоюп жаңырган эл жерине. Эшсенген кез даанышман Датка бүгүн эңсеп жүргөн заманы келгенине. Жаркын нурун күнага төгүп турат, жаны жайлуу конушка көнүп турат. Ала тоонун бүт барын азат эркин асыл Датка Бишкектен көрүп турат. Курманжан Датка сыяктуу элдин атактуу, ата журт үчүн чагылгандай жанган даанышман кызынын бейнеси келечектин урпактар үчүн атуулдук тарбия башатты. Кажыбас кайраттын бийик үлгүсү катары доор барактарында ардак менен сакталып кала бермекчи.